Assalamu alaikum, Машина Кежи каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутма таңыңыздар менен. Адаттагыдай эле өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарында Жапалак унаа базарынан сиздерге тартуулайбыз. Бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби. Өзүңүздөргө, көпчүлүгүңүздөргө маалым болуп калгандай, алгачкы видеобуз бул жол жээгиндеги унааларды тарта кетемин. Жол четиндеги видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды сөзсүз унутпаңыздар. Бул биздин каналыбыздын өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Сиздер да ушундай колдоп коюңуздар. Азыркы аба ырайы мындай күн чыгып турат, жагымдуу, 4 градуска чейин жылуу болмокчу. 2 аптадан бери күн суукташып кетти эле, кыйла. Валюталарын курсунда кайта кетейин. 1 доллар 84 сом 79 тыйын, 1 евро 101 сом, 1 орус рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Мына ДУНХ 2ден баштайлы анда. Широкий туманниктерде туманниги сынып калыптыр. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары кышкы, арканкысы жайкы. Протекторлары орточо. 2011 жылы чыгарылган, объемы 1.5, баасы 180 000 сом. Электропакет, кондиционер жакшы көрүнбөй атат. Мында кожаный чехолдор кадалган. Гидравлика бар болсо, анда максималдуу эле комплектация болот. Жакшы эле болот. Так, бул жакта дагы бир Opel Vectra 1991 жылы чыгарылган, объемы 1.6, коробка механика, эсим байланыш номери 551 03 03 26, 110 000 сом деп жазган окшойт. Нолдорун калтырып койгон. Сурап көрөлүчү. Салам алейкум. 110 000 сом болуп атабы же 1100 доллар дегенби? 110 000, а? 110 000 сом экен. Matiz 1. Жылы чыгарылган, Корея сборкасы, коробка механика, баасы 100 000 сом, эсим байланыш номери 550 17 00 57. Корейский комплектациялар жакшы болот, сборкалар дегеним, комплектациясы. Кондиционер, гидравлика, электро айнек көтөргүчтөр барды тең бар. Мынаки азыр жолдун эми карама-каршы жагына өттүк. Ошол жактагы могу жакта көп мына токтолуп турат. Мындай тандоо көбүрөөк. 06 канча болуп атат экен? 90 000 сом деп атат. Жылы канча экен? 88, 1988 жылы чыгарылган экен. Объем 1.6 болуш керек, а? 1.6, мына мотор жагында ачык болгон экен. Радиатор жаңы албашылган окшойт, а? Мына эсим байланыш номери. 4 баллон тең кышкы деп атат. Жакшы экен протекторлор. Айтайын дегеним себеби мынаки могу машинада дагы да жаңы көргөн биздин көрүүчүлөр бар. Кайталап айта береткен дебегиле, аларда да ушундай суроо болуп калышы мүмкүн. Чекеден неге тартпай атасыңар деп. Мындай маалымат кагазында эң керектүү, эң кызыгы бааларын жазышпайт. Ушул өзүм эфирден көрсөтүүлөрүм аркылуу ушул Жалал Абад, өз түштүк регион боюнча, Ош региону боюнча айта кетер элем, бааларын жазып койсоңуздар аябай жакшы болмок эле. Могу Матизде баасы жазылып турат. Сатармандарга кайрылып кетем. 2007 жылы чыгарылган, Өзбекстан сборкасы. Баасы 120 000 сом. Так. Жөнөкөй эле комплектацияда экен. Жөнөкөй эле комплектацияда, дөңгөлөктөрү жакшы.
кышкы мынандай шыптары менен төртөө тең протекторлору жакшы экен, окшош. Бул жакта деле мына байкасаңыздар, адамдар көп. Неге биринчи ушуларды тартып баштадым? Себеби бул жакта салыштырмалуу, негизги базарды катарда салыштырмалуу баалары кичине болсо да арзаныраак коюлат. Ошого кеч тартсам көп кебирки унаалар, керектүү кызыктуу унаалар дагы сатылып кетиши мүмкүн. Бу Espero'го кайрылуу берели, Devo Espero. Баасын жазып болгон экен, ээси өзү да отурат. 1997 жылы чыгарылган, объему 1.8, баасы 170 000 сом. Так. Капталынан көрүнүшү. Mercedes-Benz C-класс. Комплектация Elegance. Комплектациясын шу жактан байкасаңар болот. Ондай 4 дөңгөлөк тең кышкы, шунда куюлган дистерде. 2001 жылы чыгарылган, объему 2. Коробка механика. Баасы 400 000 сом. Ээсин байланыш номери 705 10 15 91. Салон көрсөтүп коелу. Коробка 6 ступка экен, жакшы, 6 ступка. Аябай жакшы. Lada Priora. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, 16 клапанды. 2009 жылы чыгарылган, объему 1.6 дедик. Мына ээсин байланыш номери 180 000 сом деп атат. Салон бир кыскача көрсөтүп коелу. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, электро күскүлөр, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер жок. Hyundai Getz рестайлинг. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.4, коробка механика. Айтылыш баасы 280 000 сом деп атат. Бешиктердин ручкаларында мындай хром окантовкалар, ветровиктер да под хром экен. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, бирок электро күскүлөр эмес окшойт, электро күскү эмес экен. Подогрев сиденье бар экен, жок экен. Жада келсе кондиционер деле жок экен. Пробеги 424 799 километр. Тико 1995. Ээсин байланыш номери 70 000 сом деп жазылып, анан үстүнөн дагы кара калем менен мындай боеп коюптур, билбейм баасы же ушундайбы, же өзгөрдүбү, кызыксаңыздар чалып көрүңүздөр. Коробка механика. Батис 3 Европа. Туманиктер бар. 4 дөңгөлөгү кышкы. 2005 жылы чыгарылган, коробка механика. Баасы 230 000 сом. Рейлинг бар. Рейлинг болуп калат. Мына жабык экен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, кондиционер жок. Nissan Liberty минивэн. Оң руль. 2001 жылы чыгарылган, объему 2. Баасы 150 000 сом. 7 орунду. Daha bir kişine özgöçö una. Cherry Kimo. Кытайдан чыккан уна. 4 дөңгөлөктөн ушундай куюлган дистерде жайкы, протекторлору жакшы. 2008 жылы чыгарылган, объему 1.3. Баасы 160 000 сом. Коробка механика.
4 айнектен электро көтөргүчтүү. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер бар экен. Могу кнопкасын басканда коробка 5 ступка. Пробеги 188.981 километрди көрсөтүп атат. Расход канча кылып атат? Жакшы билбейт экен бул жигит. Ошо ээсинин жардамчысы окшойт. Nexia 1. Жылы шығарылған, объемы 1.6. Басы 105.000 сом. Комплектациясына қарасақ, электропакет, кондиционер жоқ, гидравлика бар болса, орточо комплектация болады. Матиз 2. Өзбекстан окшойт, сборкасы 2003 жылы шығарылған. Басы 135.000 сом. Ээсин байланыш номери 700 36 28 25. Өзбекстан. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, кондиционер, гидравлика, комплектация жакшы. Audi 100 универсал. 1989 жылы чыгарылган, объемы 2.3, басы 130.000 сом. Паузада басып, номерин шашылбай терип алсаңар болот. Жана ээсин эле чалып, толук суроолоруңузга, сизге кызык болгон мындай суроолоруңузга жооп алып алсаңыздар болот. Мына жерде бир Тико турат. Ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. 1994 жылы чыгарылган, басы 55.000 сом, коробка механика. Видеолорубуз эми эле башталып атат, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер башка унааларга сизге кызык болуп атса, мисалы үчүн орус унаалары, Корей унаалары свежий келген, немец унаалары, оң руль, жүк ташуучу унаалар, Mercedes-Benz Sprinter, Tico, Damas, Porter бардыгын өзүнчө бөлөк-бөлөк тарткан аракет жасаймын. Ошол видеолорубузду көрүп, сөзсүз класс басып коюңуздар.